Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Бұл сабаққа мен сіздерді сағынып келдім дагы жала. Чоң рахмат. Отырыңыздар. Сабаққа толық келдік пе? Ай, рахмат. Демек, біз бүгін бұға чейінке улантып атқан сабақтарыбыздың, болсам қырғыз тілінен алған біз өздөштүргөн билимдерибизди практикалык жүзүндө далилдешибиз керек. Оштогу өзбек тилдүү мугалимдер кыргыз тилинин грамматикасын үйрөнүп жаткан учуру. Эсиңиздердеби? Жат жазуу, дил баян деген сөздөр кандай жазылат деген талашпадык беле? Сиздердин январь айындагы секциялык иште жат жазууну бириктирип жазсын деген. Ал эмес шаардык мектептен да жолуктурдум мен. Мен 4-курста окуган студенттеримен да жолуктурдум. Агай, ушундай курска барсак, жат жазууну бириктирип жазабыз деген. А биз далилдедик го. 182 бетинде жат жазуу деген сөз бөлөк-бөлөк жазылат. Себеби эмнеде экен эле? Эмчин бөлөк-бөлөк жазылат? Дил баян, жат сөз. Жатка жазуу же болбосо ал кошмок сөздөрдүн ар бир компоненти түгөйү өзүнчө мааниге ээ. Азаматсыздар. Рано Идирисова физика сабагынын мугалими. Предмет татаал болгондуктан кыргыз тилинин грамматикасын өздөштүрүүгө өзгөчө аракет жасайт. Кана Рана жеке, сиз сүйлөмдү доскага жазыңыз. Туура баштады, Демек, теманы дагы өзү жазыш керек. Сиз мугалимсиз да. Үндү бийик чыгарып, интонация менен тагы эле окуй берасыз. Кайталайбыз. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Кыргызстан Орта Азиянын тундук батыш жайында жайлашкан. Кайталаңыз. Кыргызстан Орта Азиянын тундук батыш жайында жагына жайгашкан. Кайсы жерлерде туура эмес айткандыгын белгилейбиз, Мен алдын сызып коюп атам. Өздөштүрүүсү талапка жооп берет. Булар дагы негизги биз көңүл бөлүп аткан нерсе. Кыргыз тилиндеги сөздөрдү адабий тилдин нормасында туура сүйлөөгө аракет жасоо. Экинчиден, туура жазуу маселеси турат. Анан бул жерде жалаң гана кыргыз тилчи мугалимдер отурган жок да. Бул жерде математик, тарых, география предметтер боюнча мындай. Ошол мугалимдерди эске алып, биз ошондой атайын жумуш программаны түзүп, мындай улуттук программанын негизинде сабак өтүп атабыз. Буюрса, бул эжекелерибиз өздөрүнүн сабактарын ошо кыргыз тилинде түшүндүрүп, балдарга билим берүүгө аракет кылат деп ишенебиз. Өлкөдө жалпы республикалык тестирлөө кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Андыктан өзбек тилдүү окуучулар үчүн көйгөй жаралып келген. Эми алардын мугалимдерин кыргыз тилине үйрөтүү аркылуу көйгөйдү чечүүгө болот. Ошо проекттин алкагында азыр Нариман айыл өкмөтүндөгү 10 мектепте, окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн 10 мектепте ошо проект ишке ашырып атат. Биз проектти баштаарда 200 адамды пландаштырдык эле. Бирок азыр биз бүгүнкү күндө биздин ошо проект боюнча 10 мектепте 270тан ашык мугалимдер кыргыз тилин үйрөнүп атат. Мына проекттин жүрүшүндө ошо дагы бир текелер бизге белгилүү болду. Бул абдан муктаж чоң экен. Мындай демилгени окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердин эмгек жамааттары өздөрү көтөрүшкөн. Мектепте мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында мектебибиздин кыргыз тили мугалимдери бардык мугалимдер жамаатыны кыргыз тилинде жумасына 2 сааттан окутушат эле ушул күнгө чейин. Анан бул кошумча болуп, натыйжасы абдан жакшы болду. Салабатчылык балдар. Рано эжеке 1 ай бою кыргыз тилин өздөштүрүү боюнча алган билимин практика жүзүндө колдонууда. Нөмөчү окуучумуз маалымат берип коет. Бүгүн жуманын 6-күнү. Бүгүн класста 2 окуучу сабак катышып жатат. Садиков менен Усманов. Жакшы. Бүгүнкү темамыз балдар конденсатор, конденсатордун сыйымдуулугу жөнүндө.
Биринчи этапында биз балдарды уюштуруу моментига өргөттүк. Анын ошо этапынан өттү балдар. Азыркы этапы эсе балдар ошо бишиктоо этапыны үйрөнүп битишип жатат. Андан кийин эсе биз баардык темамызды ошо кыргыз тилинде үйрөтүшкө басым жасайбыз. 9-класстын окуучулары дагы 2 жылдан соң жалпы республикалык тестирлөөгө катышышат. Азыр алар бир кыйла кыргыз тилинин грамматикасын үйрөнүп, туура сүйлөп калышкан. Оценка түшкөндөр болду, анан эжекелер бизге түшүнүшүп, кыргыз тилин алдын билбегенбиз да, ошон үчүн үйрөтүп, азыр өзүбүздү уштап, жана 5 баалар алып окуп жатабыз. Аз кыйынчылыктар болду, ар түрдүү терминдер болгондуктан аны биз билбей, анан кыйналдык, кайсы бирин суроолорго жооп берүүгө кыйналдык. Анан эжекебиз буну бизге түшүнүктүү берип, үйрөттү, анан үйрөнүп алдык. Шамир агай бул мектеп менен гана чектелбестен Ош шаарындагы мындан башка дагы өзбек тилдүү мугалимдерге кыргыз тилинин грамматикасын окутат. Мындай окутуулар өз жыйынтыгын берет деген ишеничте.